Адам баласы жашоого келгенде өзүнүн туулган жерин, ата энесин, өзүнүн туугандарын, өзүнүн келбетин, улутун, жынысын тандабайт экен да. Дээрлик калган нерселердин баардыгы жашоодо бул тандоо экен да. Тагдырды көпчүлүк адамдар ушундай түшүнөт. Тагдырым ушундай турбайбы деп тагдырына нааразы болот. Тагдыр деген бул мажбур эмес. Алла Таала залым эмес. Алла Таала ушунчалык адилеттүү. Тагдыр деген бул тандоо. Сен кандай үйдө жашап аткан болсоң, бул сен тандагансың. Кандай кийим кийип, кандай тамак жеп, кандай аял менен жашап атканың, кандай акыбалда болгондугун баардыгына сен татыктуусуң. Себеби сен ошону өзүң тандагансың. Сен эч кимди айыптап, күнөөлөп, тиги мынтпей койгондо андай болбойт эле дегендин баардыгы шайтандын эшиктерин ачат. Сен качан жоопкерчиликти өз мойнуңа алып, менин жашоома мен гана себепкермин деп, өзүң аракет кылып, өзүң мойнуңа алмайынча эч качан жашооң оңолбойт. Шуну бир билип кой. Байлыкты кадырлап, байлыктын илимин албасаң, сөзсүз сен кембагал болосуң. Ден соолукту кадырлап, ден соолукка кам көрбөсөң, туура эмес тамак жейсиңби, анда сөзсүз ооруйсуң. Сен билип кой. Сен гана сенин жашооңдун авторусуң, сен гана сенин жашооңдун архитекторусуң. Өзүңдү гана өзүң күнөөлө, өзүңгө өзүң кам көр, өзүң гана өнүккүн, өскүн. Ошондо сен оңолсоң, мен оңолсом, сен таза болсоң, мен таза болсом, бүткүл коом, бүткүл аалам таза болот.